Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтан саламы жана рахмат болсун. Саллаллаху алейхи ва саллам. Бүгүнкү өтө турган таанимибиздин мазмуну Жонтор сүрөнүн ичинен эң эле фазилеттүү сүрө жана ушул жерге келгенибиздин көпчүлүгүбүздүн жүрөгүбүздөгү армандардын бириси Ясин сүрөсүнүн фазилети. Ясин сүрөсү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Аллах Таала Ясин жана Тоха сүрөлөрүн асман жер жарала электен 1000 жыл мурда Аллах Таала өзү улуу зат ушул сүрөнү Тоха жана Ясин сүрөсүн Аллах Таала өзү окуган. Ушул эки сүрөнү окуганда периштелер таң калып, Туба ли умматин янзилу алейха хада. Сүйүнүч болсун кайсыл үммөткө ушул эки сүрө түшкөн болсо дейт. Жана сүйүнүч болсун кайсыл жүрөктөр бул сүрөлөрдү сактап жаттаган болсо. Жана сүйүнүч болсун кайсыл тилдер муну дайыма окуп жүргөн болсо деп периштелер таң калып айткан экен. Демек, Ясин жана Тоха сүрөлөрү бул Аллах Таала асман жер аалам жарала электен 1000 жыл мурда Аллах Таала өзү окугандыгы, демек бул сүрөдө Аллах Таала өтө көптөгөн касиеттери, берекелерди Аллах Таала сырлары жашырган. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна ли кулли шейин қалбан ва қалбул Кур'ани Ясин." Ар бир нерсенин жүрөгү болот. Ал эми Кур'андын жүрөгү бул Ясин сүрөсү дейт. Жүрөк болбосо, жүрөк иштебесе, баардык дене мүчө соолса дагы иштебейт экен. Мына ошол сыяктуу мен биз дагы эгер Ясин сүрөсүн жаттай турган болсок, анда калган сүрөлөр жатташ, амал кылыш, окуш мен бизге жеңил болот. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Бейиште адамдар эч бир сүрө окубайт. Бир да сүрө окубайт, бейиш жыргалчылыктын жери, бирок ошол бейиш ээлери рахат алыш үчүн Тоха жана Ясин сүрөлөрүн окушат" дейт. Ошондой эле кайсы адам Ясин сүрөсүн бир жолу окуй турган болсо, Аллах Таала Куранды баштан аяк 10 жолу окугандын соон берет дейт. Бир эле жолу окуп койсоңуз, 6 беттен турган Ясин сүрөсүн Аллах Таала сизге Куран Керимди баштан аяк 10 жолу окугандын соон берет дейт. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кайсы адам таң баштапкы убактысында, эртең менен таң убактысында Ясин сүрөсүн окуй турган болсо, Аллах Таала баардык муктаждыгын Аллах Таала чечип берет." Эми ушул хадис жана ошол хадистердин уламалар айтышат: адамда эмне эле муктаждык пайда болбосун оюна, дароо ошол Ясин сүрөсүн окуй турган болсо, Аллах ошону чечип берет. Тамагыңыз жазып атасыз, жетпей калчудай. Анда Ясин сүрөсүн окуп дем салсаңыз, Аллах тамагыңызга береке берет. Жолдон адашып калдыңыз, анда Ясин сүрөсүн окуңуз, Аллах Таала сизге жолуңузду туралап көрсөтүп берет, тура жолго салат. Курсаңыз ачты, анда дароо Ясин сүрө окусаңыз, Аллах Таала ошол курсаңыздын ачкачын Аллах Таала кетирип берет. Кайсыл адам, кайсыл эже карындаштар, апалар төрөтө кыйналып аткан болсо, эгер ошолордун жанында Ясин сүрөсүн окуса турган болсок, анда алардын төрөтө жеңил болот дейт. Кимдер өлүм төшөгүнө жатып, ахиретке сапар тартуусу кыйын болуп жаткан болсо, же жашай албай, же өлө албай, анда ошол адамдардын жанына келип, Ясин сүрөсүн окула турган болсо, угуса турган болсо, анда алардын ахиретке кетүүсү жеңилирээк болот дейт. Башка бир хадисте, эгер бир окуй албаса эмне болот? Бир адам Куран баштай элек, окуй элек, ал адамдар эмне кылыш керек десе, анда алар жок дегенде Ясин сүрөсүн окусун дейт. Ясин сүрөсүн уга турган болсо, Аллах Таала бир риwayatта Ясин сүрөсүн баштан аяк уккандыгы үчүн Аллах Таала ал адамга 100 динарды Алла жолунда садака кылган соо берет дейт. Эгер 100 динар садака кылган соо берилбеген күндө деле Ясин сүрөсү 83 аяттан турат. 83 аяттан 733 сөздөн жана 3048 тамгадан турат. Демек Ясин сүрөсүн баштан аяк окуй турган болсоңуз, анда баштан уга турган болсоңуз, болбойт деген эске 3048 сооп жазылат. Уккандыгыңыз үчүн эле. Эгер окуй турган болсоңуз, анда ушул эле санды оңго, эгер дагы ихласыңызга, тажвидиңизге, даратыңызга жараша 100ге чейин көбөйтө берсеңиз боло берет. Мына ошондуктан мен биз азыр Ясин сүрөсүнүн бир канча фазилеттерин уктук. Эми бардыгыбызга бир ушу Ясин сүрөсүн жаттай электер болсо, мен жаттасам, окуй албай тургандар болсо, окусам деген жүрөктө бир кызыгуу пайда болду. Эми ушул кызыгууну ишке ашырыштын жолу. Ясин сүрөсү канча беттен турат? 6 беттен турат. Эгер бир адам мүмкүнчүлүгү болсо, 1 беттен жаттанга, демек ал адам Ясин сүрөсүн баштан аяк жаттан 6 күн кетет экен. Бирок бул кыйыныраак, көпчүлүгүбүзгө дал келбейт. Ошого Ясин сүрөсү 84 катардан 83 аяттан турат. Ошого күндө бир катардан жаттасаңыз, 84 күндө Ясин сүрөсүн баштан аяк жаттап койсоңуз болот экен.
Адатта баардыгыбыз да жаттаганды каалайбыз. Бирок адам шашылчак болгондуктан бир жумада же бир айда жаттайбыз деп катуу аракет кылабыз. Ушундай аракет кылганыбызда жылдар өтүп, бирок дагы деле жаттай элекпиз. Ошондуктан көп өтпөстөн күндө бир катардан жаттай электер. Бир катардан жаттасаңыз 84 күндө баштан аяк Ясин сүрөсүн жаттай аласыз. 84 деген бул 3 айга жакын убакыт. Эгерде бир катар өтө эле аз болуп калса, анда 2 катар көбөйтүп коюңуз. 2 катардан кылсаңыз, анда иншалла 40 күндө баштан аяк Ясин сүрөсүн жаттасаңыз болот. 40 күндө абакка чыгып келип, баштан аяк жаттан Аллах Таала сизге мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан Ясин сүрөсүн күн окуп жүрүш керекпиз. Кайсы адам эртелик кеч окуй турган болсо, Аллах Таала ошол күндөгү бардык кырсык белелерин сактайт, муктаждыктарын бүтүрүп берет. Ошого иншалла Аллах Таала бардыгыбызга ушул Ясин сүрөсүн көтөрүп жүргөнгө, сактаганга, ар дайым окуп жүргөнгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Лавудиту аннаха фи qalbi kulli insanin min ummati." Мен ушул үммөтүмдүн ар бир адамдын жүрөгүндө Ясин сүрөсүн болуусун каалайм дейт. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каалап жаткандан кийин Аллах Таала дагы андан көбүрөөк каалайт. Аллах Таала бардыгыбызга ар дайым Ясин сүрөсүн окуп, амал кылып жеткиргенге мүмкүнчүлүк берсин.